Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Депутат Садык Шернияз туристтик бизнеси, акча алмаштыруу жайлары жана тоолужа базарлары бар экендигин жашырган. Шайлыбек Атазов элди карантинге камап, өкмөт башчы качып кетти. Кубанычбек Жумалиев адвокат Канат Хасановго каршы арыз жазды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирди. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Хирургдун эң узакка созулган карьерасы 67 жыл, 181 күн түзөт. Бул көрсөткүч Бишкектеги Мамакеев Мамбет Мамакеевичке таандык, Кыргызстан. Маалымат 2020-жылдын 29 февралында тастыкталды деп айтылат билдирүүдө. Сайтта Мамакеев медицинадагы жетиштикендиги үчүн Кыргызстандагы ардактуу атуу экени да белгиленет. Мамбет Мамакеев 92 жашта, ушул күнгө чейин операция жасайт. 1927-жылы Ысык көл облусунун Кереге Таш айылында төрүлгөн. 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Бир нече илимий иштердин, дарылоо ыкмаларынын автору. Назарньюз маалымат агенттиги Кыргызстандын жерегин желбиретип, бир канча жолу мамлекетибизге сыймык алып келген өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошсом деген намысты бек тоскан жигиттерибиздин бири, машыктыруучу чемпион Кыргыз Республикасына дене тарбия спортунун отличниги, патриот жигит Шайлыбек Атазовду кепке тартты. Шайлыбек мырза элди карантинге камап коюп, өкмөт башчынын эмгек өргөсүнө чыгып кеткени туурабы? Өкмөт башчы элди карантинге камап коюп, өз эмгек өргүүгө кеткени бул чыккынчылык. Бул аманатка кыянат кылганга барабар иш. Мындай учурда элдин жоопкерчилиги кимде болот? Элдин жоопкерчилиги албетте элди таштап кеткен адамда болот. Демек, Кудай эли сактасын. Кокус душман кол салса, өкмөт башчыбыз качып эле кетет экен да. Чоң казатчылардын демилгеси туурабы? Чоң казат жакшы демилгени баштады. Мен элди көп жылдан бери тонуп жеген кан соргучтарга каршымын. 30 жылдан бери мамлекетти талкалаган мите курттар келечек муудун ырзыкысына кол салган жегиштер жооп берсин. Мына ушундай элдин ырзыкысын жегендердин айынан кимдир бирөөлөр балдары менен көчөдө, камокто, контейнерде жашайт. А булар болсо 150 даана элитка квартираларды, гектар жерлерди менчиктеп алышканы кантип болсун? Калыстык учунда кандай жол менен кантип алганы иликтениши керек. Кубанычбек Жумалиев, Амангелди Муралиев, Тайырбек Сарбашевдарга окшогондордун мүлкүн текшерип, чекиден факт, далилдер менен мамлекеттик органдарга өткөрүп берүү керек. Кыскасы, мыйзамсыз баягандардын мүлктөрү мамлекеттин казынасына өтө турган кылышыбыз керек. Бул жагынан чоң казаттын демилгесин колдоого аларлык. Бирок анын баары эле тартып албай, документтерге таянуу менен мамлекеттин эсебинен гандар менен күрөшүүнүн жолун, багытын таап, механизмдерин иштеп чыгыш керек. Себеби жакшы идеянын баары популизм болуп калбаш үчүн тизме менен иликтөөнүн мыйзамдуу жолун табышыбыз зарыл. Сыймык Жабыкеевге 2 оор берене менен козголгон кылмыш иши бийликке болгон нааразычылыкты күчөтпөйбү? Сыймык Жабыкеевдин көйгөйлөрү ачып чыгууда кээде аша чапкан жерлери бар. Адамдын ар намысына бирине шек келтирүү сыяктуу. Бирок Жабыкеевге козголгон кылмыш иши элдин нааразычылыгын көбөйтөт. Себеби кимдир бирөө кан соргучтарды айтып чыгышы керек эле да. Элдин качантан бери күткөн, көксөгөн үмүтү ушул эле. Ошол үчүн мындай чындыкты көтөрүп чыккан инсандарды ар дайым карапайым эле колдогон. Маселе укук коргоо органдары жагатайга кандай мамиле кылышат, ошого байланыштуу болот. Тагыраагы окуя ошого жараша өнүгөт. Негизи Жапыкеев азамат жигит экен, духу бар экен. Бирок укук талаасында, мыйзамда бул кан соргучтар сыймыкка караганда алда канча шылуундулук кылышат. Сыймыкка саясий кеңешчилер жетпей калгандай. Мындай маселени ашканада эмес, пресс-конференция берип, съезд өткөрүп, жалпы курултай кеңешмелерди аргумент, фактыларга таянуу менен айтып чыкса дагы да сонун болмок. Мындан дагы чоң эффект бермек. Элдин рызкысын, мүлкүн жеп четке качып кетип калгандардын тамагына сөөк болуп табылмак. Ошол үчүн команданы күчтөп, далилдер менен сүйлөсө, биз да кошулмакпыз. Анткени өлкөнү тоногон, элдин рызкысын кан соргучтай сорогон ири уурулардын тизмесин Жапыкеевден көбүрөөк билебиз. Бирок аларды айтып коюу менен маселе чечилбей жатпайбы? Эффект берип, жыйынтык чыгаруу үчүн алар менен күрөшүүнүн, жеңүүнүн жолун сунуштап ишке ашыруу керек. Бул жерде мен президентке жана жалпы эле таянуу ийгиликке жеткирет деп ойлойм. Ал үчүн мыкты команда түзүш керек. Булак nazarnews.kg. Камакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыковду Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын КСДПдеги жаңы төрагасы болушу менен куттуктап, бардык талашташтарынын анын айланасына биригүүгө үндөдү. Атамбаевдин атынан жазылган кол жазма түрүндөгү мындай кайрылууну мурдагы президенттин уулу Сейитбек Атамбаев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырды. Кайрылууда бөлүп жаргандардан арылып, ушак айың, кең мурду унутуп, парламенттик шайлоого даярдануунун мезгили келди деп жазылган. Атамбаевди жактаган КСДПнын 27 майдагы саясий кеңештин жогорку кеңештин депутаттары Асель Кодуранова, партиянын төрагалык Рыскел Димонбеков, Ирина Карамышкина төраганын орун басарынын кызматтарынын
өткөрүп беришкени жаңы төрагасы Анвар Артыков болгону тууралуу маалымат тараган. Ошондой эле Адил Турдукулов, Мээрбек Мискенбаев баштаган бир катар саясатчылар партиянын катарынан чыккандыгы кабарлаган. Буга чейин партиянын ичинен дагы бир топ бөлүнүп чыгып, социал-демократтар деп аталган жаңы партияга биригип жатканы айтылган. КСДПдагы өзгөрүүлөр, пикир келишпестиктер тууралуу Анвар Артыков баштаган депутаттар комментарий бере элек. КСДПнын Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилери жана тарапкерлери Кой Таш окуясы боюнча кармалып, өтө оор кылмыштарга айыпталып камакта отурушат. Жогорку кеңешти Бир Бол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев өзүн чоң азат деп атаган кыймылдын өкүлү адвокат Канат Хасановго каршы арыз менен Ички иштер министрлигине кайрылды. Жумалиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев Азаттыкка билдиргендей, Ички иштер министрине жазылган арызда ал Канат Хасановду жоопко тартууну өтүнгөн. Канат Хасанов 26 майда Жумалиев Бишкектин Ленин райондук сотуна $100 000 пара сунуш кылган деген маалымат айткан. Муну менен депутаты далили жок айыптап чыккан. Депутат анын айкандарын жалаган деп эсептейт. Ошого байланыштуу өз кадыр баркын коргоону өтүнүп, арыз жазды деди ал. 28 майда Канат Хасанов Ички иштер министрлигине чоң азат кыймылынын иши тууралуу күбө катары сурак берип чыкканын, ушул эле күнү кайрадан суракка чакырылганын кабарлаган. Буга чейин прокуратуранын мурдагы кызматкери деген Сыймык Жапыкеевдин бир канча атка минердин, анын ичинде Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы тууралуу видео кайрылуусу коомчулукка катуу талкууга түшкөн. Ал депутаттын күмөндүү жол менен тапкан байлыгы $2,5 миллиард жетерин айтып чыккан. Жумалиевдин жана башка кишилердин байлыктарынын мыйзамдуулугун текшерип чыгууга чакырган. Кубанычбек Жумалиев өз дарегде айтылгандарды четке кагып, Жапыкеевди сотко берип $10 миллион өндүрүп берүүнү сураган. Ал доо арыз сотко карала баштады. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат финансы полициясы депутатка карата сотко чейинки териштирүү иштерин баштаган. Жумалиевге жана анын жакындарына таандык көп сандаган мүлк аныкталганын билдирген. Ички иштер министрлиги чоң азат кыймылынын мүчөсү Сыймык Жапыкеевдин интернеттеги билдирүүлөрү жана чакырыктары боюнча сотко чейинки териштирүү баштаганын да маалымдаган. Президент Сооронбай Жээнбеков Москва шаарында өтүүчү улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына арналган парадка катышкан. Парад 24-июнга белгиленген. Коронавирус илдетинин жайылганына байланыштуу бул салтанат жылдырылган болчу. Кыргызстандан улуу ата мекендик согушка 360 000 адам кеткен. Алардын 3/4 кайтып келген эмес. Ал эми 72 кыргызстандык каармандыгы үчүн Советтер Союзунун баатыры намына татыган. Кээ бирлерине бул нам 2 ирет ыйгарылган. Fact.kg. Жогорку кеңештин төрагасы Дастамбек Жумабеков өндүрүш ишканалары пандемия маалында өз кызматкерлеринин коопсуздугуна көңүл бурушу керектигин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 28 майда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Төрага коронавирус илдетинин жайылышына каршы күрөш чигердүү жүргүзүлүп жатканын белгилеп, бирок Кыргыз өлкөсү дагы дүйнөдө илдети жеңе электигин кошумчалады. Жумабеков жарандарын өкмөттүн республикалык штабтын жана дарыгерлердин сунуштарын угууга чакырды. Бүгүнкү күндө ишканалар, базарлар, соода борборлору иштеп жатат. Бирок илдет чыкканга чейинки абалда иштөөнү улантсак, жол беребиз. Андыктан бардык коопсуздук чараларды сакташыбыз керек. Көрсөтүлгөн эреже талаптарды аткарышыбыз шарт. Ошондо оору менен күрөшүү жеңил болот, деди төрага. Nazar News маалымат агенттиги экс-депутат Бейшенбек Абдыразаковду кепке тартып, айрым маселелер боюнча ой бөлүштүк. Бейшенбек мырза өкмөт башчынын эмгек көргүүгө чыкканы коомчулуктун сынына кабылды. Негизи ушундай оор мезгилде эс алууга кеткени туурабы? Өкмөт башчы мыйзамдын негизинде бир жол эмгек көргүүгө чыкканга укугу бар. Бирок жанагыдай ызы чуудан кийин карантин убагында кетүүсү туура эмес. Карантин убагында эл ооруп кыйналып турганда эл менен болуп, тикесинен тик туруп элге кызмат кылса болмок. Эс алганга тынч заманда каалаган убакта деле кетсе болот эле да. Атамбаевдин балдары саясатка аралашып, КСДПдагы саясий кеңештин мүчөлөрү менен эсептешпей, өз билгендерин кылып, атасынын атын жакшы жагынан чыгарабы же ого өтер кадырын кетиришеби? Атамбаев өзү 30 жылга жакын убакытта Акаев алга Кыргызстан партиясы менен балдарынан депутат кылганда, Бакиев тааныштарын ак чоого алып келгенде төңкөрүш кылган. Мындай болбойт, үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп. Эми өзүнүн балдары Айдар менен Берметте болуп, атасы бийликтен кеткенде депутат болгусу келип, бул нерсе Кыргызстанда партия жок экендиги тастыктайт. Партия эми эле жеке менчик жабык акционердик ком, бизнес-клуб экенин дагы бир жолу далилдешти. Партиянын ысык сууга күйгөндөрүн партиядан кетирип, эки баласы КСДПны менчиктеп, ААК Кыргыз автомашка айландырды. Өкүнүчтүүсү, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бардык партиялардын кебетеси ушундай. Бул тарыхый факт. Балдары саясатка аралашып, байлыгын коргоп калам деген аракетти туура эмес. Атасындай болуп саясаттан бизнес кылам дешсе, анда мурунку президенттин балдарындай эле болуп, жакшы жактан эмес, аттары жаман жактан чыгып калат. Бизде бийликтин системасы ошондой түзүлгөнбү же бийликке келгендердин табияты башкабы? 6 жыл сайын ажуу
сыймыктуу алмашканда партиялар да калмашат. Сыймык Жэпекеевке козголгон кылмыш иш аларга ишенгендердин демин суутуп койбойбу? Негизинен сыймык көтөргөн маселе туура. Айтайын дегеним, мындай маселе ар бир шайлоо алдында, ар бир төңкөрүштө көтөрүлөт. Бирок бийлик өз ыңгайынан, өз кызыкчылыгына карата колдонот. Азырда эле Жумалиев бийликтин партиясынын күзгү шайлоодо каржылап берем десе, сыймык камалат да. Жумалиев кайрадан депутат болот. Бир киши эч нерсе кыла албайт. Ал үчүн бүт эл талап кылыш керек. 20-50 миң киши аянтка чыгып, мыйзам негизинде иш кылса таламай, тономой болбойт. Мыйзамсыз баю беренеси менен Исраилов камалгандай Жумалиевке да кошол берене менен иш козголуп кустуруш керек. Бирок бир эле Жумалиев эмес, Кыргызстандын 70 жыл чогулткан байлыгын 70 киши 1990-жылдардан башынан менчиктештирүү деп бөлүп алган. Ошонун баарын кустуртуп, сырткы карыздан кутулуш керек. Бул ак-nazarnews.kg. Ар намыс жана кадыр барк, майтарылбас эрк жана ыйык милдетке жан дили менен берилүү, жанын курмандыкка чалууга даяр туруу чек арачылардын айырмаланып турган сапаттардан, деди Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Адумаров Чүй облусундагы Васильевка чек ара бекетине барган учурда. Ал чек арачыларды кесиптик майрам менен куттуктады. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана жеке өзүмдүн атыман сиздерди чек арачылар күнү кесиптик майрамыңыздар менен чын диlimден куттуктайм. Быйыл Кыргызстандын чек ара кызматынын түзүлгөндүгүнө 21 жыл толуп турат. Тарыхый ченем менен алганда бул аралык анча деле көп убакыт эмес. Бирок биз мамлекеттерибиздин жаңырган чек ара кызматынан калыптанышына күбө болуп келе жатабыз. Өз тарыхында чек арачылар душмандарды биринчилерден болуп каршы алып, мекен чегин көздүн карегиндей сактап, аскердик антка жана кызматка берилгендигин далилдеди, деди Акрам Адумаров. Ал чек араны коргоо кылымдар бою эң бир жооптуу, оор жана ардактуу милдеттерден болуп келгенин, анын аткарууну мекен мыкты жоокерлерге гана ишенип тапшырарын белгиледи. Мезгилин жана мекендин коопсуздугуна коркунуч жараткан чакырыктарга жооп берүү менен өлкөнүн чек арачылары эл аралык уюшкан кылмыштуулукка, терроризм коркунучтарына жана мамлекеттик кызыкчылыктарына каршы аракеттенүү боюнча маанилүү милдеттери чечип жатат. Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан кайтаруу ыйык милдетин аткарууда. Чек арачылар мындан ары дагы көжүрмөн даярдыктар чеберчилигин жакшыртып, иш жүзүндө элибизге, ата мекенге берилгендигин далилдейт деп терең ишенем. Өзүнүн ак ниетиштери менен мамлекеттин коргоо жөндөмдүүлүгүн бекемдеп, анын көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн коргоп келген чек ара аскерлердин ардегерлерине терең ыраазычылык билдирди, деген вице-премьер-министр Акрам Адумаров чек арачыларга ден соолук, бакубатчылык жана ийгиликтерди каалады. Иран парламентинин жаңы спикери болуп Тегерандын экс-мэрі жана полициянын мурдагы жетекчиси Мухаммад Багер Галифаб шайланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Мухаммад Багер Галифаб 230 добуш алып, 1-жылга 11-чакырылыштагы парламенттин спикери болуп шайланды. Мустафа Мирсали 12 добуш жана Феридун Абаси 17 добуш алды. Бул шайлоодо жалпы 267 добуштун 8-и жараксыз деп табылды. Февраль айында шайланган 11-чакырылыштагы парламент кечээ өз ишин баштаган. Ал ислам революциясынын жеңишинен кийин жана Иран-Ирак согушу башталгандан кийин аскер башчы болуп эмгектенген. Ал эми 2000-жылдан 2005-жылга чейин укук тартиби күчтөрүнүн башчысы болгон. Кийин 2017-жылга чейин Тегерандын мэрі болуп иштеген. Галифаб бир нече жолу президентке дагы ат салышкан. Бул ак-nazarnews.kg. Ата мекен фракциясынын жогорку кеңешинин депутаты Садык Шернияз кыймылсыз мүлктүү ижарага берүүчү Туркестан ЖЧКсына ээлик кылганын декларацияга көрсөткөн эмес. Анын бизнес өнөктөшү президенттин экс кеңешчиси, валюта борборунун ээси, ошондой эле Ору Сайт лыжа базасынын директору жана Аквамарин кичи пансионатынын ээси мындай маалыматты Economist.kg басылмасы жарыялады. Economist.kg жана декларатор долбоору ачык булактар менен депутаттардын декларациясын салыштырышып, алардан коммерциялык бизнес тууралуу маалыматты табышкан эмес. Депутаттын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга ылайык эл өкүлү мындай иш аракеттерди жүргүзүүгө укугу жок. Садыр Шернияздын декларациясы салык боюнча отчеттуулукка ылайык эл өкүлү жана эмгек сиңирген маданият ишмери Садык Шернияз депутат катары жылына 830 миң сомдон же айына 70 миң сомдон майын алат. Депутаттын жалгыз мүлкү 345 метр чарчы үйү. Депутаттын жакын туугандарына, көбүнчө анын жубайына кырдаал башкача. Ал 2016-жылы дээрлик 5 миллион сом иштеп таап, ар кандай көлөмдөгү 13 жер участогуна жана Lexus RX 330 ээлик кылган. Депутаттын тууганы 2017-жылы 54 миң сом гана иштеп тапкан, бирок ошол эле учурда ал дагы бир Lexus алып жана анын үстүнө Range Rover да кошулган. 2018-жылы ал дагы эле 54 миң сом иштеп тапкан, бирок 3 унаасы жок болуп кеткен. Депутат Садык Шернияздын бир дагы отчетунда Туркестан ЖЧКсы тууралуу бир дагы сөз болгон эмес. Кичи мейманкананын
Справочнигинде салуучу жай тууралуу Айчүрөк Байзакова аттуу колдонуучудан гана пансионат жана тейлөө персоналы мыкты экендигин белгилеген бир гана комментарий жазылган. Юстиция министрлигинин маалымат базасында Айчүрөк Сталбековна Байзакова Гарант Профи жеке күзөт агенттигинин директору катары көрсөтүлгөн. Юстиция министрлигинин кичи мейманкананын уюштуруу документтери табуу мүмкүн болгон жок. Бирок анын Бишкектеги кеңсесине телефон чалып пансионат Кутуевке катталгандыгы аныкталды. Интернет желеде бул маалыматты тастыкталды. Экономика министрлигинин сайтынан ишкерлик субъекттерин текшерүү бөлүмүндө Орусайдын директору жана Түркистандын биргелешкен ээси катары белгилүү болгон Айнура Кутуева Аквамариндин ээси катары көрсөтүлгөн. Кыргызчалаган kyrgyztoday.kg